Саламатсыңарбы достор, кандайсыңар? Англис тили кандай өтүп жатат? Үйрөнүп жатасыңарбы? Эгер англис тилин бат үйрөнөм десеңер, анда менин каналыма жазылыңыздар, лайк басыңыздар, жана уламла менин жаңы видеолорумду калтырбай көрүңүздөр. Бүгүн достор сиздер менен англис тилинде этишти колдонуп, этиш бул англис тилинде verb болот. Verb'ти колдонуп биз сүйлөмдү кыскача сүйлөм түзгөндү үйрөнөбүз. Баягы эски видеолорумду карасаңар, мен силерге ата точторду үйрөтүп келгем. Бул жерде I, бул жанакы мен, you, sen, he, she, all, we, биз, you, сиздер же болбосо силер, they, алар, эми ошолорго этишти улап биз сүйлөмдү сүйлөм кылабыз. Эми мисалы бүгүн силерге speak деген этишти колдонолук. Speak бул деген сүйлөө деген. Силерге эң керектүү бул курал, силерге айта кетүүчү, бул англис тилинде ата точтон кийин дароо этиш келет. Кыргыз тилинде тескеринче го, эң биринчи ата точ кетет, анан кийин зато точ кетет, анан сөздүн сүйлөмдөн эң акырында этиш же болсо баяндооч кетет кыргыз тилинде. Ал эми англис тилинде биринчи ата точ, анан кийин дароо эле этиш кетет. Анан кийин дагы бир нерсе айтуучу келсе, баардык этиштер баардык мисалы жак болуп атпайбы? Биринчи жак, экинчи жак болуп атканда баардык жакка ошондой эле болот. Бирок бир эле кайсы жакка үчүнчү жакка келгенде, үчүнчү жак жанакы he, she, it бул жанакы ал дегенди билдирет. Мисалы he бул жанакы орус тилине которгондо он, ана, оно дегенди билдирет да. Ошол ата точторго келгенде гана ошол жерге биз баягы этиштен кийин s мүчөсүн колдойбуз. Эми силерге мисал катары көрсөтүп көрөйүн. Мисалы speak деген сөздү алдык, этишти алдык. Speak бул сүйлөө. Мисалы мен англисче сүйлөм дегенде деген сүйлөмдү биз англисче айтып көрөлүк. I speak English. Көрдүңөрбү? Өзгөрбөйт. You speak English. Биринчи көрдүңөрбү? Ата точ кетти. Этиш кетти, анан кийин зата точтур. Эми үчүнчү жакка келдик. He, she, it speaks. Көрдүңөрбү? S мүчөсү уладык. English. He speaks English. Эми көптүк түргө келдик. Биз. We speak English. You speak English. They speak English. Көрдүңөрбү? Этиштер ошончо эле калды. Только he, she, itке келгенде баягы S мүчөсүн улайбыз. Эми башка бир этишти алып көрөлүк. Мисалы, ичүү. To drink, англисче, to drink. Мисалы, мен суу ичем, мен суу ичем, сен суу ичесиң дегенди биз англис тилинде жөндөп көрөлүк. I drink water. You drink water. She, he, it drinks water. Эми көпчүлүктөргө келдик. We drink water. You drink water. They drink water. Же суунун ордуна мисалы сүт алып көрсөк болот. Сүт бул milk. I drink milk. You drink milk. She drinks milk. Эми көпчүлүк түргө келдик. Биз сүт ичебиз мисалы. We drink milk. You drink milk. Сиздер сүт ичесиздер. They drink milk. Алар сүт ичет. Көрдүңөрбү? Бул жерге сиздерге мен достор британиялык диалект мен үйрөтүп атам. Анткени Британия диалекти үйрөнүү жана аларды pronunciation деп коет. Аларды кандай деп айтсам кыргыз тилинде баягы аларды мындай фонетикалык жагынан оңой болот да үйрөнүү. Ошон үчүн силерге биринчи мен британиялык англис тилин үйрөтүп атам. Анткени баягы англис тилин силер билгендей эле көп диалекттери бар. Мисалы америкалык диалекти бар, австралиялык диалекти бар, Новая Зеландия диалекти бар. Мисалы Южный Африкан диалекти бар. Ошон үчүн эң баягы эң оңой жана эң жакшы кулакка угулган бул көбүнчө британиялык болот да. Көбүнчө мисалы англис тилин жак америкалык менен америкалык варианты дагы окуткандар бар. Мисалы мен американский вариантты деле окута алам, бирок силерге түшүнүктүү болушун деп көбүнчө мен силерге англис тилинде баягы британиялыктар water дешет да. Ал эми мисалы америкалык вариант менен I drink water. You drink water. She drinks water. We drink water. You drink water. They drink water. Дешет америкалык англис тилинде. Ал эми британдык англис тилинде I drink water. You drink water. She drinks water. Көрдүңөрбү? Булар кичине катуураак айтышат. Түшүндүңөрбү? Силер баягы англис тилдин
Андай десемиз, баягы айырмалычылыгын билип атасыңар, баягы диалекттерин. Англичандар кандай сүйлөшөт, америкалыктар кандай сүйлөшөт. Ошон үчүн силерге эң оңой бул азыркы түрдө англичандар сүйлөшкөндө үйрөнүп алсаңар, анан кийинчерээк өзүңөр баягы өзүңөрдүн табитиңерге жараша өзүңөрдүн диалектиңерди тандап алсаңыздар болот. Бүгүнкү теманы жакшылап окуп карап көрүңүздөр. Түшүнбөсөң кайра видеону көрөгүлө. Бүгүнкү сабак сиздер үчүн өтө кызыктуу болду деген ойдомун. Анда эмесе окуңуздар. Ийгиликтер сизге. Рахмат, жакшы калыңыздар.